Табиятта ушунчалык сонун бизди ушунчалык сергек, күчтүү, бакубат кыла турган нерселер көп. Бирок биз аларга анча маани бере бербейбиз. Бул биздин жалкоолугубуздан деп ойлойм. Жалкоолугубуз бизди ушунчалык төмөн тартып, ар кандай жакшы нерселерден кур калтырат. Эгерде бир аз эле көңүл буруп бардык нерсеге, айрыкча ден соолугубузга маани берип жашай турган болсок, негизи оору деле бизге анча жолой албайт. Табиаттын эң жакшы белектеринин бири бул бизге берилген Аллах Таала тарабынан капусталар деп айтат элем. Биз аны ар кандай айтып көрөбүз. Керем деп, же болбосо карам деп дагы айтабыз. Адабий тилде кандай айтылышын чындыгында мен да билбейм. Капуста. Анын ар кандай түрлөрү бар. Брокколи бар, гүл капуста бар. Күнүмдүк турмушта өзүбүз колдонуп жүргөн тоголок капуста бар. Аталышын билбейт экенмин. Пекинская деген капуста бар. Түстүү капусталар бар. Алардын жакшы жери зыяны эч кандай жок эч кимге. Бирок пайдасы ушунчалык көп. Айрыкча биздин боорубуздун эң жакшы жардамчысы десек жаңылбайбыз. Азыркы күндө көптөгөн бир туугандарыбыз боору өтө начар абалга жетип, андан да жаманы чет өлкөгө, айрыкча Индияга барып, алмаштырып келишине туура келип атат. Жаман жери, эгерде ушундай тагдырга туш болгондо, боорду алмаштырганда дагы же аны менен жашап кетет, же жашап кетпейт. 50-50 деп айтсак болот. Мүмкүнчүлүгү өтө аз. Жана эгерде ошол боор адамга эч кандай аллергия бербей, ошол адамга туура келип калса деле, өмүр бою ар кандай күчтүү дарыларды ичип жашашына туура келет. Ошондуктан андай жаман нерселерге жеткирбей, өзүбүздү ушундай табияттын жакшы белектери менен жакшыртып, өзүбүзгө көңүл буруп жүрсөк абдан жакшы болот. Боор оорусун тууралуу айтып калдым. Боор оорусунун алдын алуу үчүн вируска каршы өзүбүздү эмдетип алсак жакшы болот. Аны дарыгер менен кеңешип, ошол инфекционист дарыгерлер менен кеңешип, гепатит А эмес, А болбойт. Жаш балдарда эле болуп, кийин ал оору менен чоңдор оорубайт. Гепатит Б, С, Д'лардан сактаныш үчүн ошолорго эмдеп алып койсок абдан жакшы болот. Азыркы күндө баарыбыз эле коронавируска эмдеп алып аткан сыяктуу эле. Баасы дагы өтө арзан, бирок пайдасы абдан жакшы. Эгерде ооруп калгандан кийин дарылана турган болсок, бул абдан бизге кыйматка түшөт. Эң чоң баа бул өзүбүздүн ден соолугубуздун ажырап калганыбыз. Же болбосо өтө начар абалга туш келип калганыбыз. Ошондуктан эмделип алсаңыз жакшы болот. Мындан коркуштун кереги жок, эч кандай зыян деле жок. Өзүңүздүн анализ алат дагы дарыгер. Ошого карап, эгерде сизде баары жайында болсо, эмдеп коет. Ага чейин эле, эмдөөгө чейин эле дагы өзүңүз үчүн жакшы нерселерди кыла берсеңиз болот. Ошол жакшы нерселердин бири бул кара зире же болбосо черный тимен. Ошонун майын ичесизби, капсуласын ичесизби? Ушуну бир сунуштап өтөйүн. Андан дагы жакшы нерселер дагы бар. Өдөдө айттым аларды. Капусталар баардык түрү бирдей пайдалуу. Айрыкча брокколи капустасы ал абдан жакшы. Ошондой капусталардан бири бул кыргызча аталышы кандай экенин билбедим. Квашеный капуста деп коебуз. Бул дагы бизди бийик деңгээлдерге көтөрөт. Эгерде ар дайым тамак аш рационубузда колдоно турган болсок, ушунун 1-2 пайдасын айтып өтөйүн. Биринчиден, тамак сиңирүүгө жакшы жардам берет.
Ошондой эле ичегелерде жел топтолбойт. Жана дагы молочная кислота деп коет. Эгерде ал көп бөлүнүп чыга турган болсо, зыяндуу нерселер качып же болбосо жоголот. Молочная кислота көбүрөөк чыгыш үчүн дагы ушу капустаны жеш керек. Витаминдерге бай, айрыкча С витаминин булагы катары эсептелинет. С витамини кан тамырлары үчүн абдан пайдалуу. Ошондуктан буну сөзсүз түрдө жеш керек. Дагы пайдалар тууралуу айта бере турган болсом, табитти дагы жакшыртат. Жана дагы унутуп калыпмын. Кечиресиздер. Башка дагы пайдалары бар, көп. Бир эле ушул квашеный капуста эмес, башка капусталар дагы ушундай бирдей эле пайдалуу. Ошондуктан муну күнүмдүк рационго сөзсүз түрдө киргизиңиз. Албетте муну өзүңүз даярдашыңыз кыйын. Салат сатып алганы барганыңызда биринчи ушул салатты квашеный капустаны издеңиз жана ошону өзүңүз дагы үй бүлөңүздүн бардык мүчөлөрүнө жеткирип турсаңыз, сиз үчүн абдан жакшы болот. Бүгүнкү ушул пайдалуу болгон болсо кубанычта болом. Эгерде колдоно турган болсоңуз күнүмдүк турмушуңузда, эгерде сиз бир жолу уккан маалыматыңызды эртеси күнү же ошол күнү эле колдонбой турган болсоңуз, ал сиздин эсиңизден чыгып, ал нерсеге кайра көрмөйүнчө ошол маалыматты кайрылбайсыз. Ошондуктан дароо эле ушул уккан маалыматты колдонушуңузду суранып кетем.